Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 26 февралында ички иштер органдарынын жетекчилери үчүн өткөн онлайн кеңешмеде ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков улуттук программанын алкагында өтүп жаткан коопсуз өлкө туруктуу келечек аттуу форумдун максатына токтолуп, коомчулук менен тыгыз кызматташуу, кылмыштуулукту алдын алууда чоң өбөлгө түзөрүн баса белгиледи. Барыңыздарга белгилүү болгондой, кылмыштуулукту жана укук бузуулардын алдын алуу, ар түрдүү терс окуялардын орун алуусуна бөгөт коюу үчүн республикалык масштабта иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Мамлекеттик органдар жана коомчулук менен биргеликтеги аракетти өзүнө камтыган улуттук пландын алкагында Октябрь Урманбетовдун катышуусунда форумдар өткөрүлүп жатат. Өткөрүлгөн форумдардын жыйынтыгы менен республикалык деңгээлдеги форумду өткөрүп, кайсы мамлекеттик орган кандай жумуш алып баргандыгы боюнча баа берилет. Ички иштер министрлиги тарабынан кайсы жерде кандай иш-чара өткөндүгүн гана көзөмөлгө албастан, алардын сапатына жана уюштуруу деңгээлине көңүл бурула тургандыгын эскертем. Коомубуз үчүн жасаган иш-аракеттерибиздин дайыма жыйынтык чыгып, мындан 30 жыл же 50 жылдан кийинки келечектеги кесиптештерибиз суктана турган жетишкендиктерди жасайлы. Элдин эсинде терс сыпаттар, чуулгандуу окуялар менен калбай, коопсуздукту жогорку деңгээлге чыгарган орган катары калалы деген аруу тилекти айтмакчымын. Өзүңүздөрдүн кол алдыңыздардагы кызматкерлерге дайыма үлгү көрсөтүп, аларды бирдиктүү, ынтымактуу, патриот жана намыскөй болууга дайыма чакырып туруңуздар деп билдирди Ички иштер министрлигинин башчысы. 26 февраль күнү Каракол шаарында, 28 февраль күнү Бишкек шаарында коопсуз өлкө туруктуу келечек деген уран алдында форум болуп өттү. Форумдун максаты Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруунун алкагында жарандардын коопсуздугун, мыйзамдуулукту жана укук тартибин чыңдоого, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүүгө, укук бузууларды жасоого көмөктөшүүчү себептерин жана шарттарын аныктоого жана жоюуга багытталды. Форумга Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, генералдар кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, шаардык, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары, мекеме ишканалардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышты. Учурдун негизги маселелеринин бири болгон мамлекетибиздин коопсуздугун, укук тартибинин бекемделишин, өлкөбүздө туруктуулуктун бекем орун алышын чечүү үчүн уюштурулуп жатат. Анткени коркунуч үстөмдүк кылган коомдо эч бир өнүгүү болбостон, ал туңгуйукка барып такалары ар бирибизге белгилүү. Андыктан ушул форумдун ишине катышып жаткан ар бир инсан мамлекетибиздин эртеңки келечегине кайдыгер карабаган, чыныгы өлкөбүздүн патриоттор экендиги талашсыз деп жыйынтыктады Октябрь Урманбетов. Форумдун соңунда ички иштер органдары менен тыгыз иш алып барган бийлик өкүлдөрүнө жана милиция кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылып, алдын алуу иштеринин эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында резолюция кабыл алынды. 2024 жылдын 29 февралында Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жана ГИС Кыргызстандагы өкүлчүлүктүн башчысы Виктор Ветсель 2024 жылга карата Борбор Азияда зомбулук экстремизмин алдын алуу программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына кол коюшту. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев Ички иштер министрлиги эл аралык кызматташуу боюнча Германия коомунун экстремизмге каршы күрөшкө салым кошуу ниети үчүн демилгесин жогору бааларын белгиледи. Азыркы шартта бүткүл дүйнөлүк коомчулук, ошондой эле Борбордук Азия аймагынын мамлекеттери үчүн улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. Биргелешкен ишмерчимге кол коюу экстремизмдин алдын алуу маселелеринде кызматташуунун негизи болуп, кылмыштын бул түрүн алдын алуу максатында заманбап технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жөндөмдөрүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Өз кезегинде ГИС Кыргызстандын өкүлчүлүгүнүн башчысы Виктор Ветсель кылмыштуулук менен күрөшүүдө мындан арыда биргелешкен кызматташууну кеңейтүүгө даярдыгын билдирди. Бишкек шаарында ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата эл аралык полиция ассоциациясынын Кыргызстандагы секциясы уюштурган эл аралык турнир өткөрүлдү. Бильярдтык мелдешке Кыргызстандын, Россия Федерациясынын, Казакстандын жана Өзбекстандын укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн ардагерлери жана учурдагы кызматкерлери катышты. Бул тууралуу мелдешти уюштуруучулардын бири Кыргыз Республикасындагы эл аралык полиция ассоциациясынын президенти, милициянын генерал-майору Шейшенбек Байзаков билдирди. Бул оюндун 40тан ашык көрмандары чогулган мелдеш кызуу таймашта өттү. Жыйынтыгында командалык биринчиликке биринчи орунду Кыргызстан, экинчи орунду Казакстан упайлары тең болгондуктан 2-3 орунду Орусия жана Өзбекстандын командалары
командалары ээледи. Эл аралык полиция ассоциациясынын Кыргызстандагы секциясынын президенти генерал-майор Шейшенбек Байзаков жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшырып, Кыргызстан 12 жылдан бери МПА курамында экенин белгиледи. Анын курамында тажрыйбалуу кызматтык стажы бар ички иштер органдарынын, прокуратуранын, УКМКнын кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кадыр-баркын көтөрүү боюнча иштерди жүргүзгөн ардактуу ардагерлер. 2024 жылдын 27 февралында ИИМдин тергөө кызматы ыкчам кызматтык ишмердүүлүктү жана координациялоону күчөтүү боюнча аймактык түзүмдөрүнүн катышуусунда ыкчам кеңешмеси өттү. Ыкчам кеңешме Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы милициянын полковниги Алтай Исмаиловдун жетекчилигинде өткөрүлдү. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын аймактык түзүмдөрүнүн маалыматтары эске алынып, тергөө кызматынын ишмердүүлүгү канааттандырарлык деп табылып, кызматтын аймактык түзүмдөрүнө бир топ талаптар коюлду. Анын ичине баса белгиленип, тергөө кызматынын түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн күчөтүү менен бирге жарандардын арыз билдирүүлөрүн өз учурунда чечүү менен арыз даттанууларын белгиленген тартипке каралып, келтирилген чыгымдарды өндүрүү аракеттери алып барылсын. Бийик Тоолу Сары Таш айылында кызмат өтөгөн милиция кызматкерлеринин иштөө шарты менен Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын кызматкерлери таанышып келишти. Ош облусунун Алай районунун Сары Таш алыскы айылында кызмат өтөп, коомдук коопсуздукту көзөмөлдөп, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иш-чараларын жүргүзүп келген аймактык милиция бөлүмчөсүнүн улук ыйгарым укуктуу аймактык милиция кызматкери, милициянын майору Мирлан Жунусов 1 жылга жакын убакыттан бери Сары Таш айылында кызмат өтөп келет. Ал коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча көзөмөлдү жүргүзүп келүүдө. Белгилей кетсек, Сары Таш айылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районундагы айыл. Сары Таш айылдык аймагынын курамына кирип, Алай өрөөнүндө Талдык ашуусуна жакын, деңиз деңгээлинен 3200 бийиктикте Ош-Хорок автомобиль жолунун боюнда жайгашкан. Райондун борбору Гүлчөл кыштагынан 104 км, Дуандын борбору Ош шаарынан 185 км аралыкта. Биз Сары Таш айыл өкмөтү тейлеген аймактан дагы Ош Эркештанга чейин 80 км чакырым аралыкта Нура айылы жайгашкан. Ошол жакта бизге Алда сиздерге карайт, Нура Көксүү айылдарын биз тейлейбиз. Бул жакта ошол жарандарды кабыл алат нөмөт бөлүмчөсү. Бул жак эс алуу бөлмөбүз, ушул жерде жатып жумуш алып барабыз. Ушул жакта жашап иштейсиздер ошондой? Ушул жерде жашап иштейбиз. Сары Таш тоо арасында деңиз деңгээлинин бийик жайгашкандыктан климаттык шарты татаал, такай шамал согуп турат. Жылдык жаан-чачындын өлчөмү 600 метрге жетет. Сары Таш айылдык аймагынын 4 милиция кызматкери тейлейт. Анын ичинен бөлүмчө башчысы, 2 ыйгарым укуктуу аймактык милициянын өкүлү жана нөөмөткөрдүн жардамчысы. Сары Таш айылы Кыргызстандагы эң суук жерлеринин бири экенин Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы катаал шартта кызмат өтөп жаткан милиция кызматкерлеринин иши менен таанышып келишти. 2024 жылдын 25 февралында милиция кызматкерлери Бишкек шаарында тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө телефондук алдамчылыкка байланыштуу кылмышка шектүү болуп, 2005 жылы туулган ТЖ аттуу жаран кармалды. Кылмышка шектүү 2005 жылы туулган ТЖ аттуу жаран кармалып, сот тарабынан бөгөт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалды. Учурда кармалган адамды телефондук алдамчылыктын башка фактыларына катыштыгы экендиги боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги эскертет, телефон шылуундарынан сак болуңуздар. Көңүл бургула, урматтуу жарандар, телефон шылуундарынан сак болуңуздар. Ички иштер органдарынын нөөмөт бөлүмдөрүнө жана жүзеки кызматтарына аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн баштай телефондук алдамчылык фактылары боюнча билдирүүлөр келип түшүүдө. Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматтары ал кайрылууларды каттоого алып, алдамчылык аракеттерге катыштыгы бар адамдарды аныктоого жана кармоого багытталган кеңири ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Телефон шылуундарынын иш аракеттеринин схемасы жөнөкөй эле. Жарандардын телефон номерлерине шылуундар байланышка чыгып, туугандары же облустук күч органдарынын саламаттыкты сактоо, куткаруучу кызматтардын кызматкерлери болоорун айтып, кырсыкка учурагандыгы тууралуу кабарлап, курьерлер аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышат. Жабыр тарткан жарандардын арасында чалгандардын көрсөтмөсү боюнча шылуундар жиберген курьердик кызматтар аркылуу акча каражаттарын жөнөткөндөр дагы бар. Өз кезегинде милиция жарандардан мындай мүнөздөгү чалуулар келип түшкөн учурда сак болууну, кабарды өзүңүз так текшерип, жакындарыңыз менен байланышып тактоону сунуштайт. Чалган шылуундардын талаптарын аткарууга шашпаңыз жана күнү түнү 102 кыска номери жана милициянын нөөмөт бөлүмдөрүнө токтоосуз кабарлаңыздар.
Оңой акча табуу азгырыгына алданбаңыз. Каржы пирамидасы каржы алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Каржы пирамидалар өздөрүнүн уюмдарынын дээрлик бардык формасы катары жашырып иш алып барышы мүмкүн. Ошондуктан акчаңызды мындай уюмдарга салаардан мурун кырдаалды кылдаттык менен баалаңыз. Суроо берүүдөн жана документтерди талап кылуудан коркуунун же тартынуунун кажети жок. Жана эсиңиздерде болсун, чоң суммадагы киришелер чоң тобокелдиктерсиз болбойт. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.